Мындай реформанын жыйынтыктары жок. Мына реформа кылып отуруп, биз системаны полностью бузуп таштадык. Мурдагы Советтер Союзундагы саламаттык сактоо системасы дүйнөдө эң жакшысынын бири болчу. Азыр ар бир министр реформа деп отур. Бул реформа дегенде, мисалы үчүн, биз ошого кол чабабыз да. На самом деле бул реформа эмес, бул внутриведомственный перестройка. Бир отделение тияка кетти. Башка министр келет, тигил отделениени бияка алып келет. Эми бул кандай перестройка? Мына биз азыр элди дарылап атабыз, туурабы? Эртеси күнү биз кетсек, ал жерде эмне болот? Башка доктурлар келет, ошондой эле пациенттерди дарылайт. Кайсы жерде перестройка, эмнеси реформа, эмне пайдасы бар ошол? Только единственное, биз төлөгөн аренданы биз башка бир менчик зданияны алып алып ошого төлөйбүз. Өкмөт зыян. Мисалы, ушул тармакта жүргөн адам катары өзүңүзбү, же болбосо жакын бир кесиптештериңизби, жакын болбосо да тааныган бир алгылыктуу идеясы бар кесиптештериңизди билесизби? Реформа так жүргүзө ала болуш керек деген. Мен мындай деп ойлойм. Мисалы үчүн ошол министрлик жерде, министр постунда ошол реформаны жүргүзө турган киши опыты болуш керек. Биринчиден, ошол медицинада организация здравоохранения деген предмет бар. Ошону өмүр бою окуган кишилер жалпы структураны жакшы түшүнөт. Ошон үчүн лекция окуган кишини алып келбей, же операция жасап жүргөн кишини алып келбей, ал операциясын жакшы билет, бирок министрлик жумушун билбейт да. Ошол жерде именно специалист по организации здравоохранения иштесе, ошондо кандайдыр бир жылыш болушка мүмкүн. А болбосо хирург келсин, хирург өзүнүн жумушун билет. Мына азыр преподаватель келсин, ал мугалим өзүнүн жумушун билет. Бирок министрликтин жумушу бир бөлөк. Ал жакшы экономиканы, финансаны жакшы билиш керек. Өкмөттүн ичиндеги эреженин баарын жакшы түшүнүш керек. Жанагы государственный машина кандай иштейт, ал оңой эмес. Аны түшүнүш керек. Жогорку кеңеш менен жакшы мамилеси болуш керек, потому что ошол бюджеттин акча ошол жерден түшөт. Минфин менен кандай иштеш керек? Мына биз айтып атабыз реформа деп. Канча больницалар менчик болуп калды азыр. Мына биз айтып атабыз фонд госимущества ошону ойлонуш керек деп. А фонд госимущества эрмек кайсы зданияда отурат билесиңерби? Мурдагы детская клиническая больница номер 2. Ошол зданияда өстүрүп отурушат. Ошол реформа болсо, ошол зданиянын баарын боштуп берсин. Ким менчик алып кетти? Мурдагы чиновниктер. Ошонун баарын кууп чыгып, ошол зданияларды өкмөткө берсин. Ошол министрдин иштеген. Анан азыркы мисалы үчүн жасап атканы мына өкмөттүн травматология центрин скорый помощь кылып таштады. Ну хорошо, а өкмөттүкү эле калды да. Мурда деле өкмөттүкү болчу. Мындайча айтканда ордун алмаштырып атат. Ордун алмаштырып атат. Ошону реформа дегенде эл кол чабат. А реформа дегенде биз даже түшүнбөйбүз. Эмне деген? Это внутриведомственный жумуш. Башка суроо. Мисалы үчүн связь, транспорт, экономика. Башка министрлер бар да. Эми алар жөнүндө бирдеме угуп атасыңарбы? Алар акырын эле иштеп атат. Без СМИ, без шоу, акырын эле. Бирок бир министр укмуш эле популярный болуп калды. Күн сайын шоу, күн сайын шоу. Күн сайын бирөөнү сөгөт, базын кызгартат, кетет, нетет. Эми биздин менеджер иштеп аткан жеринен айтат, чачымды кыркам деп. Эмне деген сөз? Балким макул, мындайча айтканда өзүн көрсөткөнү туура эмес көрсөтүп, бирок иш аракети жыйынтыгын 1-2 жылда берип калат деген дагы. Ну хорошо, ал киши мисалы үчүн биздин государственный правовой болгону, идите вы со своим правовым государством менен эме реформасы ошо. Конституцияда биринчи статьяда жазылып. Анан мен сотко ишенбейм деген, эми өкмөттө иштеген киши сотко ишенбейм деген ал кандай? Мен таң калам, сотто иштеген кишилер бирдеме айтпайбы ал жөнүндө? Андай даже айтышка мүмкүн эмес да. Мен абдан таң калам бул киши. Ушунча мисалы бизде коомчулук ачык да. Бизде ошол жарандык коом күчтүү деп эсептелинет. Жарандык коом чыгып бирдемсени айтса, мамлекет ошол эле мурунку өкмөт деп коелу, азыр министрлер кабинети укканга мажбур болчу. Эсептешчи мындайча айтканда. Азыр болсо андай болгон жок. Себебин неден көрөсүз? Түшүнбөй калдым сурооңузду. Мисалы министрдин өзүндө нааразы болгондор өтө көп. Бирок буга министрлер кабинети эч кандай реакция кылган жок. Эми буну мисалы үчүн жөнөкөй кишилер ойлойт, коркотку деп. А юридический жагынан муну преступное бездействие дейт. Преступное бездействие. Ошого эмне түрткү болуп атат деп ойлойсуң? Билбейм, эл коркот окшойт, билбейм. А эмнесинен коркот?